Assalamu alaikum урматтуу замандаштарым. Жамгыр жаап турат, жараткандын берекеси, рахматы. Биз болсо жолго чыктык. Казакстандагы президенттик шайлоого байкоо жүргүзгөнү. Түрк өлкөлөрүнүн, түрк тилдүү өлкөлөрдүн парламенттик ассамблеясынын атынан баратам Кыргызстандан. Адегенде Алматыга учабыз, андан кийин Астанага учабыз. Жараткан мага жол берсин. Азыр Астана авиакомпаниясы менен Алматыга учкан атабыз. Мен акыркы 3 сапар учуп келдим. Казак туугандардын Астана компаниясы чындап өнүгүп атат. Сервиси, көрсөткөн кызматы, персоналдардын даярдыгы, деңгээли чындыгында абдан мыкты, күндөн күнгө өсүп атат. Биз да буга ыраазыбыз, ошондой мезгилде сүйүнөбүз, анткени бир борлордун ийгилиги биздин ийгилигибиз. Албетте үйрөнүшүбүз да керек. Ийгилик каалайбыз. Ак жол барыңыздарга. Биз азыр Алматы эл аралык аэропортундабыз. Аэропорт эле Астана сыяктуу. Ушул жерде кандай тосуп алсаң, кандай конокторго мамиле кылсаң, өлкөнүн кадыр даражасы ошого жараша болот. Бул жаатта казак туугандар өсүп баратыптыр. Мен кубанычтамын. Анан ар бир жолу Казакстанга келгенде бир ой келет да, биз деле Евросоюз сыяктуу эки мамлекет, бирок бир мейкиндик түзгөн союз түзсөк жакшы болот эле. Ошондо булардын ресурстары бизге пайда, биздеги мүмкүнчүлүктөр буларга дагы пайда, эки тарапка тең пайда болмок да. Бизнес кылгандарга жеңил болмок, жылы жүргөндөргө туризм багытында, ушул багытта иштеп, ойлонуп, эл аралык деңгээлге бирдей актор катары чыга турган болсок, перспективабыз абдан чоң деп мен терең ишенем. По линии КП сейчас есть. Кажется, турецкая делегация, они вдвойне там приехали сюда. И они побывали там с разных мероприятий. С участием председателя Сената. Депутаты приехали, да? Ерте кетіп баратсыз ғой, бірақ сразу сайлауды өткізіп Бізде созылмай. Бізде анан фракцион, анан кейін пленарка қарай барпас керек да. Бізде қатты білесіз да. Нельзя пропускать. Багаж жоқ, что ли? Сайт болот ма? Интернеттен даже жоқ.